Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан Ак Башат жана Сосновка айыл аймактарында жапайы өскөн кара куурайды жок кылуу боюнча рейд жүргүзүлдү. Жайыл районунда кара куурай рейди жыл сайын уюштурулат. Максаты кара куурай өскөн аянттарды аныктап, аларды жок кылуу. Бул жылы Ак Башат айылында 3 гектар жерден 2,5 тонна жана Сосновка айылында 2 гектар жерден 1,5 тонна кара куурай жок кылынган. Жапайы өскөн кара куурайды жок кылуу боюнча профилактикалык иштер курамына айыл инспекторлору жана айыл өкмөттүн өкүлдөрү кирген. Чөө болусунун аймагында кеңири тараган кара куурай баңгизаттын арзан жана негизги өндүрүү булагы болуп эсептелинет деп айтылат маалыматта. Казакстандын Кызыл Ордо облусунда Мерседес үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа түзүшкөн кырсыкта мерт болгон кыргызстандыктардын саны 5ке жетти. Бул тууралуу Спутник маалымат агенттигинин Нур-Султан шаарындагы Кыргызстандын элчилиги билдирген. Эске сала кетсек, буга чейин кырсыктан 2 кыргызстандык каза тапкандыгы айтылган. Мерседес үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа Оазис туристтик комплексинен чыгып бара жатып, Кыргызстандын 8 жараны бара жаткан Toyota унаасын өткөрбөй койгон айтылат. Жүк ташуучу унаанын рулунда Казакстандын жараны болгон, ал жабыркаган эмес. Ал ортодо элчиликтен Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги сөөктөрдү мекенине алып келүү үчүн транспорт каражатын бөлүп бергендигин кошумчалашты. Ош шаарындагы аялдамаларда унаасын токтотуп койгон айдоочуларга айып пул салынды. Бул тууралуу Ош мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда, рейд Масалиев, Набайы, Разаков көчөлөрүндөгү аялдамаларда жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 50ге жакын айдоочуга административдик айып салынды. Рейд учурунда шаардагы автобустар жана кичи автобустар токтотуучу аялдамаларда жол эрежесин бузуу менен унааларын токтотуп койгон таксисттерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары салык кызматынын кызматкерлери тарабынан патенти жок иштеп жүргөн таксисттерге протоколдор түзүлүп, айып салынды. Кыргызстанда 11 август Курманайт күнү деп жарыялангандыгына байланыштуу 12 август дүйшөмбү эс алуу күнү болот. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги билдирди. 11 август эс алуу күнүнө туура келүүдө. Эмгек кодексине ылайык мындай учурда эс алуу күнү кийинки күнгө жылдырылат. Ошондуктан 12 август дем алыш күнү болот. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы Муфтият бүгүн 10 августу Арапа, ал эми 11 август Курманайт күнү деп расмий жарыялады. Айдаркен чек ара бөлүмүнүн чек арачылары аткезчилик жол менен 24 000 даана лампочканы ташып бара жаткан кыргызстандыктарды кармашты. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. 28 жана 29 жаштагы Кыргызстандын жарандары Hyundai Porter унаасы менен көзөмөл өткөрмө жайынан тышкары 24 000 даана лампочканы Өзбекстанга алып өтүүгө аракет кылып кармалышкан. Кармалгандарда алып бара жаткан жүктүн тиешелүү документтери болгон эмес. Ал жүктүн жалпы наркы 240 000 сомду түзгөн. Тийиштүү документтер толтурулгандан кийин кармалган жарандар менен алардын жүгү бажы кызматынын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.